Мамлекеттик кызматта аз эле убакыт иштедим. Ал жерде өзүмдүн потенциалымды, өзүмдүн кызматымды, өзүмдүн тажрыйбамды колдонгондон кийин мен банк чөйрөсүнө жумушка өттүм. Менин апам Байтүшүм банктын клиенти болгон үчүн апам аркылуу мен телефонум алышып, банк Байтүшүм мага чалышты. Банк Байтүшүм чакырып калды, город Ташкөмүргө заведующий сберегательной кассы керек деп. Сактык кассасынын жетекчиси керек деп. Барып резюме тапшырдым. Окууну бүткөндөн кийин эң биринчи алгачкы чоң коллектив иштеген бул Нарын шаарынын мэриясы болду. Нарын шаарынын мэриясында социалдык отделде кенже адис болуп иштедим. Кесибим боюнча бухгалтермын. Жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин бир канча мекеме ишканаларда бухгалтер болуп иштегем. Бирок ошол бухгалтер болуп иштегенде мен аябай өзүм ыңгайсыз сезип, ошол отчетторду жасап, баланс чыгарып, ошол кечке кабинетте отурган мага жаккан эмес. Негизи банкта мага эмне жагат? Келген кардарлардын, элдин кызматын, өзүнүн керектөө болуу муктаждыгын канааттандырыш. Бизге келген кардар көңүлү ток болуп, өзүнүн муктаждыктарын толук аткарылып кетсе, биз абдан кубанабыз. Биз баарыбыз кубанабыз. Биринчи коллективим эң жакшы болчу. Мен оюмча банк Байтүшүмдө кассирим 3 эле адам бар болчу ал убакта. Бир кассир, 2 кредитный специалист жана мен болчум. Банк кызматында аябай кызыктуу окуялар көп болот. Ошолордун бири бир күнү айыл чарба кредити боюнча бир клиент кайрылып калды. Ал клиенттин чарбасы алыска айылда жайгашкан экен. Ал жака машина менен барууга такыр мүмкүн эмес экен. Анан ошол чарбаны барып көрүп анализ кылып келиш үчүн ат менен барууга туура келди. Ошол бир күн убакытым ошол ат менен барып чарбасын көрүп анализ кылып келгенмин. Ол күн эч качан эсимден кетпейт. Азыркы убакта Моссоветтеги офисимде коллегаларым профессионалдуу, өзүн көргүзө алган, өзүн оюн кылган ар бир кадамын так бирөөгө жеткизе алган акылдуу адамдар. Мен катачылыгым алар оңдойт, алардын катачылыгы мен оңдоп, экинчи үй бүлө катары бири-бирибизди сезишип иштейбиз. Мен банк кызматкери болгонума эч качан өкүнбөймүн. Банк кызматкери болуп калганыма аябай сыймыктанамын. Элдердин иштери жакшы жака кетип, жумуштары жакшы болуп, бизнестери өнүгүп эметкенде биз өзүбүзчө мындай өзүм ичимен мындай кубанып калам. Бир адам болсо дагы Кыргызстанга, мамлекетибизге мындай пайда алып келип, өнүгүп иштер болуп атат деп. Ушундай бир жакшы өзүм ичимде мындай кубаныч пайда болот да. Банкта иштөө абдан жагат. Себеби элге кызмат кылабыз, элдин бүт финансы жагынан муктаждыктарын канааттандырабыз.